Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн айта турган маалыматтарым дагы баарыңыздар үчүн пайдалуу болот деген ишеничтемин. Андыктан акырына чейин чогуу болуңуздар. Эң оолу оорулар тууралуу сүйлөмөкчүмүн. Бүгүнкү күндө миңдеген диагноздор бар. Жана булардын баарын врачтар өздөрү дагы билип бүтө албайт. Бирок өзүнүн тармагындагы оорулар боюнча ар бир адис жетиштүү билимге ээ жана ушул оорулар боюнча бейтаптарга толук кандуу жардам берүүгө жөндөмдүү. Ал эми бейтаптар болсо ар бир оору боюнча кыска билимдерге эгедир. Ошол себептүү эгерде сиз кандайдыр бир оору менен ооруп калган болсоңуз, албетте өзүңүздүн эмес, врачтын билимине таянышыңыз керек болот. Ошондо толук айыгып кетишиңизге мүмкүнчүлүк пайда болот. Ал эми өзүңүздүн билимиңизге таяна турган болсоңуз, анда албетте оорунун күчөшүнө өзүңүз түрткү болуп каласыз. Андыктан ар убакта адис менен кеңешкен максатка ылайыктуу болот. Анан ар бир ушул оору боюнча бейтаптар менен врачтардын ортосунда көз караштын ушул өзгөчөлүгү бар да. Мисалы, сиз зоб болуп калдыңыз дейли, максатыңыз бул ооруну жок кылуу болуп калат. Эч бул оору менен оорубагандай болгонго жетүү болуп калат. Максатыңыз ушундай. Ал эми дарыгердин болсо максаты башкачараак. Анын максаты биринчи кезекте диагнозду тактоо. Анткени зоб деген менен ал зоб бир оору эмес, бир канча оору. Ошону тактоо, оорунун кайсы стадиясында экендигин тактоо. Анткени ар бир оорунун биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү стадиялары болот да. Анан мисалы экинчи стадияда болсоңуз, үчүнчү стадияга өтүшүңүздүн алдын алуу. Максат ушундай. Анан гормондорду текшерүү. Гормон көбөйгөн болсо калыбына келтирүү, азайган болсо дагы анын ушул жетиштүү болушуна жетишүү. Максат ушундай. Анан мындан сырткары ар бир ооруда сизди кыйнаган жок дегенде 5-6 симптом болот, же балким андан да көп симптом болот. Ушул симптомдордун баарынын кетишине жетишүү. Демек, максат кандай болуп жатат? Сиз ооруну жок кылгыңыз келип жатат, врач болсо сиздеги ошол оорунун азыркы абалын жоюу, сиздеги белгилерди жоюу, ошондой эле мындан ары оорунун күчөп кетишинин алдын алуу. Айтайын дегеним, сиз кайсы гана оору менен оорубаңыз, ал толугу менен жок болуп кетпейт. Анын кайсыдыр бир пайызы сакталып калат. Мисалы 10% деп кое берели, жакшыраак түшүнүшүңүздөр үчүн. 90% оору жок болот. Демек, сиз айыктым деп ойлой бериңиз. Бирок ар бир оорунун ошол учурлары бар да. Мисалы, азыр жакшы болгон болсоңуз, кээ бир оору 1 айдан кийин, кээ бир оору 3 айдан кийин, кээ бири 2 жылдан кийин ошол кайра козголушу мүмкүн. Ар кандай сырткы ички факторлорго байланыштуу. Андыктан сиз мисалы гепатит менен ооруган болсоңуз, 3 айдын ичинде, 6 айдын ичинде толугу менен айыгып бүттүңүз. Эми ушуну менен эч качан гепатит болбойсуз деген эмес. Балким дагы ошол оорунун белгилери сизде пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол себептүү мунун алдын алуу үчүн гепатолог врачка пландуу түрдө 6 айда, 1 жылда бир жолу көргөнгө барып туруш керек. Эгер анализ жазса, анализ, фиброскан десе, фиброскан, УЗИ десе, УЗИ. Ушул текшерүүлөрдөн өтүп коюу максатка ылайыктуу болот. Бул сизден өтө аз убакытты талап кылат. Ал эми бул сиздин келечегиңиз үчүн албетте жагымдуу, пайдалуу. Анткени адам ооруп жашаганына караганда оорубай жашаганы жакшыраак. Демек, топтоштурабыз. Адам бир оору менен ооруду, ал оорудан 90% айыгат. Ремиссия деп коет. Адам ушул мындайча айтканда толук кандуу нормага жетише алат. Бирок кандайдыр себеп менен оору баары бир кайталанып калышы мүмкүн. Ошону түшүнүңүздөр. Таптакыр муну менен эми оорубаймын дебеңиз. Анан ушуну дагы башкачараак кылып түшүндүрсөм дагы боло берет. Мисалы, сиз жашап жатасыз, качан өлүшүңүздү билбейсиз. Балким 30 жыл бар дагы, балким 1 жыл калды. Бирок баары бир ал күн акыры келет да. Ошол сыяктуу эле
азыр мисалы 10 эле оору бар деп коелу дүйнө жүзүндө. Сиз ушунун ар бири менен ооруп калышыңыз мүмкүн. Сиз билбейсиз, эч качан оорубайм, бир жок кылдым болду эмес. Макул ушул оору жок болду деле деп кое берели, сиз башка бир оору менен ооруп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан оорудан жаа бою качып өтө коркуштун кереги жок. Анткени оору кайталанып калышы мүмкүн. Же башка эле бир оору менен ооруп калышы мүмкүн. Кудай бизге сыноо берсе ооруй беребиз. Негизи ар бир эле адам ооруйт. Толук кандуу 100% соомун деп эч ким айта албайт. Жок дегенде 32 тиштин экөөсү жок болот. Бул деле норма эмес. Андыктан толук кандуулукка жетем деп үмүттөнбөй эле коюңуз. Эң негизгиси азыркы учурда өзүңүздү жакшы сезип жатасызбы? Эртең менен турганда тамакка табит пайда болобу? Эртең менен 8-де эмес, 10-до, 11-де тамакка табит пайда болуп атабы? Анан кечкурун саат 9-10-до, макул 12-де деп коелу, уйкуңуз келип жатабы? Демек сизде бардыгы жакшы. Эч качан 100% сол боло албайбыз. Мен сиздерге ушуну жеткиргим келди. Оору менен оорудуңузбу? Сиз баш оорутпай эле кое бериңиз. Врачтын айтканын кылып коюңуз, болду. Анан өзүңүздү жакшы сезип калган болсоңуз, демек жакшы болуп калдыңыз. Мен ушуну эле жеткиргим келди да. Себеби көпчүлүк адамдар ушул ооруну толук жок кылгысы келе берет да. Мисалы ушул зоп болуп калса, кестирип алып салсам эле дешет. Эгер сиз зопту кестирип алып салсаңыз, симптомдор кайра күчөйт. Өзүңүздү эч качан толук жакшы сезип кала албайсыз. Мисалы азыр 100 мг L-трексин ичип аткан болсоңуз, муну алып салгандан кийин 200 мг ичишке туура келет. Балким андан да көп, эгер салмагыңыз көп болсо. Андыктан ооруну жок кылам деп үмүттөнбөңүздөр. Оорунун ремиссиясына умтулуңуздар. Ремиссия деген сөз бул мындайча айтканда кадыресе жакшы болуп калдыңыз. Оору азырча сизди кыйнабайт деген эле нерсе. Ушуну айткым келди. Экинчи сиздерге айткым келген маселе, мисалы мен эндокринологмун. Мисалы азыр Ошто шаарда менен сырткарыдагы жок дегенде бир 20-30 эндокринолог болушу мүмкүн. Ноокатта бар, Кызылкияда бар, Баткенде бар, Жалал Абадта бар. Ар бир аймакта эндокринолог врач бар. Бул деген сөз эмнени далилдейт? Ар бир аймакта, мисалы мен сыяктуу эле эндокринологдор бар. Жана менин билимим ошол жактагы эндокринологдуна караганда көбүрөөк эмес. Албетте айырмачылыктары бар. Мисалы мага караганда 10 жыл көбүрөөк иштеген эндокринологдун тажрыйбасы меникине караганда көбүрөөк болушу мүмкүн. Мага караганда жакшыраак жардам бере алышы мүмкүн. Бирок мага караганда 5 жыл азыраак иштеген эндокринолог менден кийинирээк бүткөн деген мааниде айтып жатам. Бейтапты өтө ынта коюп, толук кандуу анализдерди алып, жакшы жардам бергенге аракет кылышы мүмкүн. Ошонун эсебинен сизди мага караганда жакшыраак айыктырышы мүмкүн. Айткым келген сөз, врачтын баары бирдей эле. Сиз эмнеге маани беришиңиз керек? Ошол дарыгердин сизге кылган балким эмнесине. Чындыгында тандаштын деле кереги жок. Себеби баарында эле билим бар. Бирок эгерде чын эле врач бир аз кош көңүл карай турган болсо, анан суроолоруңузду жоопсуз калтырса, анда балким башка бир эндокринологду издеп көргөнүңүз максатка ылайыктуу эле болот. Бирок мисалы сиз 3 суроо берген болсоңуз, ошонун экөөсүнө жооп берген болсо, анан ошол жазган дарынын жыйынтыгында 1 айдан кийин өзүңүздү бир аз жакшыраак сезип калган болсоңуз, демек экинчисин издештин кереги жок. Ошонун өзү жетиштүү. Андыктан ошол кайсы гана тармак болбосун, гастроэнтерология, пульмонология, кардиология, неврология, ревматология, бардык эле адистер бардык жакта бар. Албетте региондордо бардык адистер толук эмес, бирок эми жарым-жартылай бар да. Мисалы Баткенде ревматолог жок болсо, бирок эндокринолог болушу мүмкүн. Мисалы Кадамжайда невролог жок болсо, ал жерде гастроэнтеролог болушу мүмкүн. Кыскасы, ошентип топтоштура ала берсе боло берет.
мисалы сиз сузакта жашасаңыз, сиз тарапта айталы кардиолог жок болсо, анда Жалал Абадка шаарга барсаңыз болот. Өзүңүз жактан ушул тийиштүү адистерди издей бериш керек. Мисалы экрандан чыгып сизге сүйлөгөн адамдар башкалардан өзгөчөрөөк эмес, көбүрөөк билет дегенди тастыктабайт. Баарында эле билим бар. Андыктан ар бир башка ишенгенди үйрөнүңүздөр. Жада калса үй бүлөлүк ушул дарыгерлер тобундагы врачтар деле көп билимге ээ, ошолор дагы толук кандуу жардам бере алат. Көбүнчө биз андай врачтарга бир карапайым элдерди айтып атам. Эми баары эмес, айрымдары ишене бербейбиз да. Врачтан тыңдап жүрө беребиз. Биз үмүттөнөбүз, биздин орунду жок кылып салат деп. Тилекке каршы чууда жок. Ошондуктан ошол өзүңүздөрдүн адистериңиздер менен иштеше бергениңиздер дагы жакшы. Анан акыркы айткым келген тема бул молдо. Биринчи эле айтып кое турган нерсе, молдонун эч кандай күнөөсү жок, молдонун эч кандай бир кандай десем, арызы жок деп койсок дагы боло берет. Эч кимге милдеттүү дагы эмес, жана ал өзү кылган аракеттери үчүн күнөөлүү дагы эмес. Биз өзүбүз эл, карапайым эл, ошолордун тынчын алып, кайра аларга барып, ошол себептүү аларды биз кандай десем, түрткүлөйбүз да. Айыгуу максатында кандай гана оору менен болбосун ушул молдого бара беребиз. Албетте, эми өйдө айтып өттүм, ар бир молдо бул илимдүү адам, Куранды жаттаган адам, жана Куранды жаттаган адам бул ыймандуу адам болот, жана ал адам башкаларга салыштырмалуу жакшыраак, балким күнөөсү азыраак десек дагы болот. Бирок ал адамда медициналык билим жок. Балким сиз билгенчелик эле билимге ээ ар бир оору боюнча. Ошондуктан сиз ооруган болсоңуз, врачка барганыңыз максатка ылайыктуу болот. Молдого кошумча жардам катары барып койсоңуз, балким бул жакшы. Бирок эгер сиз ооруган болсоңуз, молдодон айыгам деп барганыңыз өтө чоң жаңылыштык болот да. Ушуну сиздерге айткым келип турат. Анан ошол орунда молдо темасын ачканда дагы бир кыстарман айтып өтпөсөм болбойт. Жин кирип кетиптир деп айтышат. Мен ушул боюнча көп эле алымдарды угуп көрдүм да. Чындыгында жин кирип кетти деген сөз бул өтө чоң жалганчылык дагы болуп калат экен. Бир мисал келтирейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умар разияллаху анху экөө чогуу баратат көчөдө. Анан ойноп турган бир 2-3 бала балким качып кетишет да. Умар келатат деп качып кетишет. Анан Умардын жини келгендей бир, пайгамбар турганда неге мени айтып атышат деп ушундай жинденгендей бир сүйлөйт да. Ошондо пайгамбарыбыз айтыптыр: сени көргөндө бул балдар эмес, шайтан дагы качып кетти деп айтат экен да. Бул сөздүн мааниси эмнеде? Жин ошол жакшы адамдарга жолой албайт, айрыкча ыйманы күчтүү адамдарга. Ошондуктан эгер сиз рас ыймандуу, ар бирибиз эле ыймандуубуз, ошондой болгондон кийин жинден коркушубуздун кереги жок. Жин бизге келе албайт. Жин кимге барышы мүмкүн? Жин тескерисинче ыйманы жок, начар адамга барышы мүмкүн. Ошол себептүү жин кирип кетиптир деген дагы бул чындыгында калпчылык эле болуп калат да. Молдо сиз сыяктуу эле адам, ал көзү менен дагы, жүрөгү менен дагы жинди көрө албайт. Анан дагы ушул орунда бир нерсени айтып коеюн. Мисал адам ооруп калды дейли, өзүн начар сезип жатат. Анан ошол молдонун алдына барды, анан молдого жолукту. Молдо ага мынтип айтты: сага жин кирип кетиптир, же болбосо сага 5 даана жин кирип кетиптир десе,
өзүн начар сезип жаткан адам ансыз деле өзүн ого бетер начар сезип калбайбы? Элестетип көрүңүз. Духу ага бетер түшүп кетет да. Мен өз кыйналып жатам азыр. Жиндер кирип кетпейм, кандай кутулам, кантип айыгам деп түйшүгү эки эсе болот. Ошон үчүн мен эмне демекчимин? Молдого бара бериңиздер. 3 күн болсо 3 күн, 5 күн болсо 5 күн бара бериңиздер. Бирок медицинаны биринчи орунга коюңуздар. Врачка барыш керек, консультация алыш керек, эмне дары жазса баарын алыш керек, жатып дарылан десе жатып дарыланыш керек. И мындан ашып анан молдого бара берсеңиздер боло берет. Анткени ал сизге жамандык кылбайт. Куран эми жакшы нерсе. Курандан балким жүрөк кубат алат. Ошондуктан сөзсүз түрдө медицина биринчи орунда турсун. Ар бириңиздер үчүн ошондо дени сак жашай аласыздар. Бүгүн сиздерге ушул жүрөктөгү сөздөрдү айткым келди. Балким ашыкча сүйлөдүм. Бирок ушинтип майдалап жеткирбесең, чындыгында түшүндүрүү деле кыйын да. Анан дагы эмне айтмакчымын? Маалыматты башкаларга дагы жөнөтүп коюуну унутпаңыздар. Өзүңүздүн кандайдыр бир ооруңуз боюнча мага келип кеңеш алгыңыз келсе, же мен иштеген ооруканада мен көзөмөлүндө жатып дарылангыңыз келсе, анда 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазыңыздар. Жана мен Ош шаарындагы жеке клиникалардын биринде иштешимди дагы маалымдап коймокчумун. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып кое бериңиздер. Анан катталуучу боло элек болсоңуздар подписаться дегенди басып коюңуздар. Ошондо улам жаңы чыккан видеолорумду көрүп тура аласыздар.